Assalamu алейкум, жылқы ормандары, туғандар бүгін Қарабалтадан байкебіз 3 тай жіберіптір, ушуну чыгарып койчу деп. Маалыматтары мо Каратайдын жашы 1 жыл 2 ай экен. Бою деле бойлуу, бир элден жогору деди окшойт. Өзүңүздөр да тактап сурап коесуздар. Артыңкы 2 бутак анан линиялары жакшы дейт. Атасы, энеси бар жок, андай далили менен өзүнүн боросунан экен, жакшылап көрөсүздөр. Өзүнө байланышсаңыздар, дагы линияларын немелерин түшүндүрүп берет. Бою да бир элден жогору деп жатат. Эркек тай. Баасын жазбаптыр, баасын эл бааласын дейт. Элдер баалайт экенсиздер. Биздин комментарий ачык болот, өзүңүздөр баа бересиздер. Экинчи номер көк түстөгү бул кашкасы мурдунун учунда экен, 4 буту ага окшойт. Бул көк түстөгүнүн жашы 2 жаш экен. 2 жаш кунан дейт, мо июнга 2 жашка толуптур. Мага так породасын жазбаптыр, кайсы порода экенин. Ошо байкебизге экрандан номерге кайрылсаңыздар, өздөрү айтып берет. Бунун деле баасын жазган жок, ошо эл бааласын, эл канча берет экен деп. Чалып өзүнө монча берем деп, же болбосо комментарийге жазыңыздар, канчадан баалайсыздар ушул тайларды, өспүрүмдөрдү. Ой пикириңиздерди жазып, комментарий ачык болот. Үчүнчүдөгү мына тор кашка, кашкасы дагы узун кашка болуп, мындай бөлөкчө экен, артыңкы 2 бутак. Бул дагы эркек тай. Бунун жашы 1 жаш 3 айбы 2 ай деп жазган экен. Мен дагы уже эсимден чыгып калды. Бунун дагы бою бир элден өтөт окшойт. Чоң жылкылар, аябай жакшы энчи кылганга, ден соолуктары таза, ишеничтүү деп байкебиз бизге аябай жакшы кобосторун жиберген экен. Анча-мынчаларын эстебей калдым. Көрүңүздөр, өзүңүздөр баа бериңиздер, комментарийге жазыңыздар, тайлар канча турат. Жана ээсине дагы чыгып, өзүңүздөр тайларды баалашып ала бересиздер. Чүй Карабалта шаары.